Телефон алыш үчүн телефонго аракет кылат. Акча жыйнайт, кредит баягы ипотека бир нерселер чыккан азыр ошолорго чейин кредит менен алгандар дагы көп телефонго жетиш үчүн айфонду кууп, айфонду жаңысы чыкса дагы ошону кредитке алып, дагы жаңысы чыкса дагы айтор психологик жактан бул ооруп калган ошол телефон үчүн. Ошол нерселердин кулу болуп калган демекчимин, да? Кулдук темасында сүйүү темасы башка, кулдук темасы башка. Кулдук бул жерде бир арзыган бир нерсенин артынан кетип жатат. Мисалы жөнөкөй бир учурунда кара адамдар ак адамдардын артынан кулдукка сатылып, өтө кордуктарды көрүшкөн учурунда болгондо тарыхта. Бирок биз азыр андай заманда эмеспиз. Бир кара адамды жамандаса, кемситсек, ал закондун негизинде, мыйзам негизинде бизге чара көрөт. Демек биз азыр башка учурдабыз, башка замандабыз. Айтайын деген маселе биздин сүйүүбүз өзгөрүп турат. Мисалы үчүн, жөнөкөй балаңызга сүйүүңүз кандай? Балаңызды өтө жакшы көрөсүз, балаңызды өтө катуу сүйөсүз. Балаңызга сүйүүңүз мейилиңиз сексиз, бирок башка балдардын айлана чөйлө соседтердин балдарын көрүп жатасыз, телефондо эмне көрүп жаткандыгын, телефонду кантип колдонуп жаткандыгын, телефондо бир ийгиликке жетпегендигин, телефон менен кантип жалкоолук кылып, кандай сайттарды эмне кылып аткандыгын сосед балдардын билесиз. Бирок ошолордон кем калбасын, ушул балдар көргөндө менин балам дагы көрсүн, ушул жамандыкта бирге болсун, ушул жамандыктан калбасын деп туруп колго чоң бир телефонду жаш этеликте каматып койсоңуз, демек сиз балаңызга сүйүүңүз жалган. Сыноодо сиз жеңилип жатасызбы же утуп жатасызбы? Сыноодо сиз уттуңузбу, жеңилдиңизби? Албетте жеңилип жатасыз, кандай бир даражада. Себеби ошол балабыз үчүн акыретте биз жооп беребиз. Эмне үчүн кыяматта бардыгы жылаңач, бардыгы кийимдүү болбойт? Эмне үчүн ата баласынан, бала апасынан качат? Себеби эң бир жоопкерчиликтүү нерсе бул ата-эне. Баласына карата. Баласы үчүн жаштыктан мен төрөлгөн учурумда жаштыгымда эстейм, атам мен үчүн кумир эле. Ар бир ишинде, ар бир жүрүшүндө, басышында атамды көрүп өсөт элем. Себеби 24 саат атамды көрөм, көчөдө Роналдуну көрбөйм мен. Же Робинзон Крузону, Токойдо чыктан Робинзонду Крузону көрбөйм мен. Атамды 24 саат көрөм. Алдында атам кайка басса ошол жака басам, атам кылганды аракет кылам. Молдокто бир нерсени кагып аткан болсом кармап турам. Айтор атамды көрүп өсөм мен. Демек жаштыктан атабыз кумирибиз болот экен. Бирок ошол атабыз кандай ата болуп жатат бизге? Ушул жактан ойлонушубуз керек. Кээ бирөөлөр бар, ата-энесин айткан сызган чыга албайт. Ата-энесин ушунчалык жакшы көрөт, сүйүүсү ушунчалык күчтүү ата-энесиге карата. Бирок ата-энесинин сүйүүсү, ата-энесиге болгон сүйүүсү, ата-энесиге карата болгон сүйүүсү анын миңдеген күчүн, миңдеген энергиясын максатка карата ийгиликке жете турган Эйнштейндерди, Манастарды, Семетейлерди, миңдеген ийгиликти багындыра турган азыркы Илон Масктын жолду чаңда калтырып кете турган адамдарды ата-энесиге болгон сүйүүсү сындырып коет. Биз сезимдердин ичинде жашайбыз. Ата-энеге болгон сүйүү сезимибиз бар, жакындарыбызга карата сүйүү сезимибиз бар. Жаштыктан өскөн бир туугандарыбызга алар бой жетип, үй бүлө болуп, башка болуп кеткенден кийин кандай бир даражада алыстайт. Бири-бирибизге жардам бере албайбыз, жардам беришти каалабайбыз кээде. Ортобуз сууп, ата-эне өткөндөн кийин бардык нерсе айырмаланышты, ажыралышты баштайт. Бул албетте жашоонун эрежеси болуп калат, кандай сезилет ушул учурда. Бирок албетте биз дин кармап турат. Биздин динибиз башка, биз мусулманбыз, биз бирдиктүү болушубуз керек. Мисалы үчүн жөнөкөй ата-эне ушуну кылба, буну кыл дейт. Жаштыктан бизди жакшылыкка буйрат. Жакшы адам болушубузду каалайт. Дипломат карма костюм кийип жакшы адам болуп, жакшы иштерде иштешибизди каалайт. Биздеги ой системабыз өтө кедейлешип кетти. Эмне үчүн? Себеби жаштыктан чоңойдук, бир жакшыраак өлкөгө барып иштешти үмүт кылабыз, иштешке үмүт кылабыз. Иштеп бизнесмен болуп катып кетишти ойлойт. Иштешти ойлойт, ишчи болуп калып кетишти ойлойт. Бир жерде барса жылуу экен, кышында айлыгы ушунча экен, тамак ашы бекер экен, жатаканасы бекер экен. Табылды, кеттик. Кудду бир жерге салганы кеткендей кетип жатат да. Ал жерге барганда үмүтсүз, тилди билбейт, окуганды билбейт, же колунда бир кесиби жок, өнөрү жок, ал жерде кор болуп 6 ай, 1 ай, 1 жыл жөн эле өмүрүн кетирип жатат. Бир жакшыраак зарплатага иштебейт, айлыкка иштебейт. Россияда, мисалы үчүн, Россияда жүргөндөргө айтарым. Мурда баргандар путуна туруп алды. Себеби мурда биринчи баргандар биринчи баарыбир. Көптөгөн орундарды билип алды. Тилди билгендер ар бир жерде кол болбойт. Бирок өтө алданып, кор болуп, иштесе дагы, агым иштесе дагы алданып калгандар өтө көп. Айтайын деген маселе, өзү түшкөн чукурга баласын дагы тартып жаткан ата-энелер жок эмес. Сезимиге алданып, балам ушу жакшы жашоодо жашаса экен, бир нерсе кылса экен, ийгиликке жетсе экен деп туруп, жаштыгынан бир
үңгүргө тыгып коет баласын. Иштешин каалайт. Албетте биз чоң ийгиликтерге жетиш үчүн чоң убакыттар талап кылынат. Негизи талап кылышы шарт. Бала дагы, атасы дагы. Ата-энеден келе турган эң бир күч акча же башка бир тыйынтык эмес, албетте ата-эненин берген духу. Ата-эне балам сен кыласың колунан келет деп турса, бала эч нерседен кайтпайт, бала эч нерседен коркпойт, бала аракет кылат алууга. Албетте баланын өжөрлүгү. Мисалы үчүн армиядалыгыбызда мен чыгып балдардан көбүнөн кеңеш алып сурайт эдим. Сен чыгып эмне кыласың десем, Россияга кетем. Армиядан чыгып эмне кыласың десем, 190% иштейм, Россияга кетем, анан турмуш кылыш керек, үйлөнүш керек, анан бала чакалуу болуш керек деп эле баягы койду миң койду бир жака айдап кетип жаткан болсоңуз, койчуман кетип жатат, койчумандын аркасынан сиз кууп кетип жаткандай. Ушундай угулат эле да менде. Себеби эл кылып жаткан иштер. Бардык адам кылып жатат, бардыгы ушул жака десе, ушул жака кетип жатасыз. Ушул нерсе, ушул жакта бир нерсе бар экен десе, ошол жакта ээрчип кетип жатасыз. Мындай дагы түшүндүрсө болот. Албетте арстан бир күн көчөгө чыгат экен. Бул жөн эле мисал. Арстан көчөгө чыкса, жык, өгүздөр, бука, жирафа, айтор бардыгы бегемоттон баштап бардыгы качып келип жатат. Кач деп. Арстан дагы көрүп, бардыгы качып келип жаткандыгын көрүп, алдагынын ардына түшүп качышты баштайт. Качып кетип жатып, өгүздөн сурайт, эмне болуп атат десе, билбейм дейт. Дагы бирөөсүнөн сурайт, эмне болду десе, билбейм дейт. Анын артына алынып артына келет. Артына келсе, артында эң кичинекей бир чычкан филди куалап кетип жатыптыр. Кач деп. Анан чычкан келип сураптыр, эмне болду десе, бүгүн атам ичип алган кач эмне деп айтат да. Бул жөнөкөй мисал. Бала кайсыл жака кетсе, ошол жака кетишим керек деген эмес бул. Жыйынтык ушундай. Келип жаткан сыноолордун айынан эл кайсыл жака кетсе, биз ошол жака кетишибиз керек деген эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жетим өскөн. Айтайын деген маселе мен жетим экенмин деп туруп, калган жаман иштерди кылышың шарт деген эмес. Пайгамбарыбыз жетим болгон, бирок эң жакшы адам болгон. Бүгүн ата-энеси калдым деп туруп, ичип кеткен жамандыктын баардыгын кылып кеткендер дагы жок эмес. Чынбы? Ошондой экен, биз жашоодо жашап жаткан учурубузда өзүбүзгө жол издебешибиз керек. Жалкоолук үчүн эмес, жамандык үчүн эмес. Жолду издешибиз керек жакшылык үчүн. Мисалы үчүн жөнөкөй жолдо кетип жаткан жолуңузда бирөөгө ассаламу алейкум десеңиз укпай калды. Сиз укпай калды деп ойлойсузбу? Көрбөй калды деп ойлойсузбу? Оюңузга биринчи эмне келет? Бул тоотпой калды же болуп кетиптир деп ойлойсузбу? Оюңуз кандай болот? Ушул учурда жамандыкты издебешиңиз керек. Көрбөй, тоотпой калды. Эми бундан кийин салам бербейм дебешиңиз керек. Жаман жагын издебешиңиз керек. Жакшы жактан. Укпай калды, билбей калды, көрбөй калды. Жакшы адам бул, сезбей калды. Балким врачка барып укол жеп келгендир кулакка. Деген ойлорду миң түрлүүсүн ойлошубуз керек. Миң түрлүү жамандыкты эмес. Учурашпайм бул менен дебешибиз керек. Айтор жакшылык десек, жакшылыктын миң эшиги ачык, жамандык десек, жамандыктын миң эшиги ачык. Бай боломун деген адам бүгүн эки жакты карайт. Арамдады, кыздар менен балдардын ойноп жүргөндөрү, баягыдагы уналардын чоң жиптерди деп өтүп кетип жаткан болсо, мындай бай болушка ишенбей калат да адам. Адамдардын чоң сарайларын көрүп, дейт. Арамдан акча келсе, мынчалык болуш мүмкүн эмес дейт. Бирок мындай келиңиздер мындай нөлдөн баштап ойлонуп көрөлү. Кошунаңыздын 40 жак, бул жактан 40 үй, бул жактан 40 үй кошуналарыңыз. Кошуналарыңызды 40 жак, оң жактан карасаңыз, бир жакшы бай бар да. Жакшы жол менен, адал кесип туруп байган адам бар. Сол жакка карасаңыз, алысыраакта бирөө жаман бай бар. Беттери карарып кеткен, сигарет чеге берип, ойлоно берип, түнү октобастан көздөргө беттери кетирип түшүп, айтор көздөрү да кызал, түнү күнүндө уйку жок, табарым баякта экен деп ойлоно берип, айтор жашоосунда бир маани жок, бай дагы бар. Эми сизде ой пайда болот. Эки жакты чөйрөнү көрүп туруп, жыргалчылыкта, мисалы үчүн бишкекке келген учурда бир кыз, бир бала боло туруп алып машинада, балким эжеси, балким карындашы бизге алып кетип жаткан болушу дагы мүмкүн. Жолдо басып жаткан учурда бир курсакчан бай, бир шипти минип алган, сигареттик түтөтүп алып кетип жатат. Же бир кафени, ресторанды көрүп калдыңыз, ал жерде бүт баягыдагы түтөтмөй сигареттерди чегип отурушат.
Ал жерге акчасы кичинекей адам кире албайт, отура албайт ал жерде. Акча көбүрөөк болуш керек ал үчүн. Бирөөнү алып келиш үчүн өтө көп акча болуш керек. Ошол учурда ошол жамандыктарды элесттерин көрүп психолог жактан бузуш башташты. Арам жол менен гана байыш мүмкүн. Арамдан байыш тез жана оңой. Арамдан байбаса болбойт. Адал жол менен аз байыш мүмкүн эмес деп туруп өзүңүзгө причина, өзүңүз ой жагып, өзүңүздүн суроолоруңузга өзүңүз жооп табыныш болуп, жүрөгүңүз, кулуңуз кичине толгондой болот. Бирок сиз оң жактагы кошунанын үйүн караңыз. Ал адал жол менен байды. Айтайын деген болсо, точка чекити ушул жерде турат. Сиз кимге барып шагирт түшөсүз? Адал жол менен байган адамга же арам жол менен байган адамга? Эгер ал адалга барсаңыз, албетте адал жол менен байышыңыз толтурду мүмкүн. Арамга байсаңыз, арамга барсаңыз, арам адам менен жүрүп, арамдын даамын татып, арамдын ичине кирип кетишиңиз толтурду мүмкүн. Ошондуктан жыйынтыкта турганбыз сабакты кээ бир нерселерге токтолдук. Бул жашоо сыноо экен. Сыноодон толук түрдө өтүшүбүз керек. Толук түрдө акыретте жүзү жарык болуп барактын жүзүн көрүш үчүн биз бул жашоодо арам сыноолорго жеңилип калбашыбыз керек. Бул жашоодо эч бир нерсе туруктуу эмес. Сыноо маселесинде. Мисалы, розодо өтө катуу чаңкайбыз, бирок ооз ачып суу ичкенден кийин сууну көргүбүз келбей калат. Мисалы үчүн. Бойдоктор кыз каалайт. Өтө кызды көрсө жүрөгү бир өйдө көтөрүлүп түшүп, көздөрү ойноп тегеренип келет. Бирок ошол үйлөнгөндөн кийин кызды каалабай калат. Бир машинага жетишти каалайт бирөө. Машинага өтө жакшы машинаны тебишти каалайт, бирок ошол машинага жеткенден кийин 2 күн, 5 күн, 10 күн айтор бир канча айдан кийин көңүлү калып кетет ал машинадан, башкасын утулуп калат. Сыноо маселесинде бул жашоодо биз аламдашуу доорунда, техникалардын жаңы чыгып жаткан учурунда, акча процесси өтө өнүгүп жаткан учурда биз бир нерсе менен көңүлүбүз, кутулубуз, жүрөгүбүз толуп калбайт айтор. Сыноо кете берет Алла карада. Биздин неберелерибиз, чеберлерибизге ылайыктуу сыноолор кайра пайда боло берет. Азыркы учурубузда биз үчүн бай болуп, элге көрүнүп жүрүш үчүн беш четимиз жакшы унап боло турган болсо, биздин неберелерибиз, балдарыбыз үчүн дагы бир андан дагы күчтүүрөөк машина чыгат. Балким асманда уча турган машина чыгат. Балким кандай бир техника адамды өзүнө учурата турган даражада болуп чыгат. Ал учурга биз жетебизби, жетпейбиз, аны Аллаху алам, Аллах өзү билет. Биз жеткисин деп үмүт кылабыз, бирок ошол балдарыбызга жараша, өзүнө жараша сыноо келет. Балдарыбыз дагы сыноодон өтүш керек да себеби. Айта турган маселе, биз сыноодобуз, сыноо жашоосундабыз. Бул тегерек жашоосу, тегеректин ичиндеги бир сыноолорго ар кандай түрдөгү адамдарбыз. Мисалы үчүн мээбиз менен биз ойлоп тапкан флешка канча 32 килобайт мисалы үчүн. Канчалаган ырлар, канчалаган клиптер, канчалаган кинолор басып кетет мисалы үчүн ичине. А бирок ушул флешканы жараткан адам жараткан бул флешканы. Канчалык күчтүү, канчалык форматы сохранить этип турган нерсеси өтө күчтүү. Аллах жараткан мээбиз өтө күчтүү биздики. Канчалаган нерселерди сохранить кылып коет, канчалаган нерселерди ичине камтып коет. Бүткүл өмүр жаштык узаган нерселерди эстейбиз бизге да. Айтор көзүбүз, кулагыбыз айтып жаткан нерселерибиз бардыгы сыноо. Сыноо акыретте плюс-минус болуп жооп беребиз бардыгыга. Ушул точканы ойлонушубуз керек экен. Экинчиден, эмне иш баштабайлы Аллах үчүн кылайлы. Эмне иш кылбайлы Аллах үчүн кылайлы. Себеби ар бир ишибизди Аллах үчүн кылсак, ошол иште береке бар. Мисалы үчүн сиз уруулукту Аллах үчүн кыла албайсыз. Аллах үчүн бисмилла деп туруп, бисмиллаху акбар деп туруп, же ла иляха иллаллах деп туруп уруулук кыла албайсыз да. Же күнөөнү, арамны ишти, зинаны Аллах үчүн кыла албайсыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп туруп башталган иш адал эле болот, арамдан болбойт. Демек көрдүңүз, ар бир нерсени Аллах үчүн, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн ниет коюп туруп кылышыбыз керек экен.